بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugünkü Cuma hutbasının teması adep ahlak. Бұл дегені көркем мүнөз. Жана адамгерчилик. Экөөнүн ортосундагы байланыш. Эмнеге адеп аhlak, анан адамгерчилик. Бизде накыл кеп бар. Айдай чырайын кыктай кылыгы бузуп тур деген. Сулуулук эч качан арыгаттап суу кечпейт. Эгерде анын адеп ахлагы начар болсо. Өң түспөлү дагы начар болгону менен кулк адеби сулуу боло турган болсо, анда ал сулуу инсан. Раматылык мен бир жазуучулар союзундагы улуу инсандар менен бир болуп калдым бир жылы. Алар Төлөгөн Касымбеков деген башында турган. Ушул кишилер отурганда өз ара сүйлөшүп отурушат. Мен эң аягында отурам. Алар сүйлөп бүткөндөн кийин анан мага маселе айттырышат. Эми сен сүйлөп бериң деп. Алардын сүйлөп отургандарын бирөө жарым бир кишиден сөз баштаса, ой ал укмуш сулуу киши да. Бир аял, ой ал укмуш сулуу аял да. Кийин ошол киши, ошол аялдарды жолуктурсам, такыр эле алар сыпаттагандай сулуу эмес да. Такыр эле сулуу десем мен башкача түшүнүп жүрүпмүн. Кийин аны уялбай сурадым. Сиз ушуну сулуу дедиңиз эле го десем, мунун басыгы сулуу, мунун адеби сулуу, мунун сөзү сулуу деп анан бүт баарын түшүндүрүп берди. Көрсө, адам баласынын басканы, отурганы, мамилеси, карыз алганы, карыз бергени, жада калса жегени, ичкени сулуу боло турган болсо, демек ал адеп ахлактуу деп эсептелет. Ошон үчүн айткан, айдай чырайын кыктай кылыгы бузуп турду. Керек болсо, مجمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى حسن الخلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم'дин өзү пайгамбар болуп жөнөтүлүшү өзү эң мыкты көркөм мүнөздөргө чакырат, үндөйт. Ким талашат муну? Эч ким талаша албайт. Анткени Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам өзү иннама бу'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Мен дейт пайгамбар. Мен көркөм, мыкты, жакшы мүнөздөрдү эң жогорку деңгээлге жеткирип көтөрүш үчүн жиберилген пайгамбармын деген. Субханаллах. А болупса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таала ла илаха иллаллах деп динге чакыр. Таухид менен келген пайгамбарыбыз. Бирок таухиддин дагы эң мыкты каймагы, эң жыттуу жери анын мүнөзүнүн көркөмдүүлүгүнө келип такалат. Ла илаха иллаллахты чегине жеткирип түшүнүп, аны бирөөгө даават кылыш үчүн чыккан дааватчы эгерде кулк адеби начар боло турган болсо, элдин бүт бардыгы дааватчы болсоң ушунча болорсуң, андан көрө болбой эле кой деп адам баласынын кулк адебине карап баа берилет. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам менин пайгамбар болуп жөнөтүлүшүмдөгү эң негизги максат жер бетиндеги көркөм мүнөздү обого көтөрүп жеткирүү деген. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын өзү пайгамбар болуп жөнөтүлүшүндөгү негизги максат ал көркөм, ажарлуу, сулуу, мыкты мүнөздү элге жайылтуу боло турган болсо, анда неге дагы орой мамиле болуп, орой мамиледе жашап көркөм мүнөздүү пайгамбардын үммөтүбүз деп уялбай айтабыз. Пайгамбардын үммөтүмүн деш үчүн оболу мүнөздү оңдош керек. Көркөм мүнөз ал al-akhlaqul hasana hiya shi'arul mu'minin wa hilyatil muhsinin. Көркөм мүнөз ал жер бетиндеги му'миндердин девиз, кадимде белгиси. Hilyatil muhsinin
ар бир ишти чебердик менен жасаган инсандардын, уз чеберлердин ажары. Субханалла. Кандай мыкты сөз. النواس بن سمعان الأنصاري رواية قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. Men payg'ambardan жақсы iş emne, güne iş emne deb сұрадым. Payg'ambar oңойлы жооп берип койду мага. Al-bir husnul khuluq. Жақсы iş бул көркөм мүнөз деди. Subhanallah. Бұл дегені, арғандай инсан көркөм мүнөздө жашай турган болсо, демек ал киши жакшы, жана анын жасаган иши да жакшы деди. Бир үй бүлө мүнөзү көркөм кооз боло турган болсо, бул үлгүлүү, анан эң мыкты жакшы үй жана үй бүлө десеңиз жаңылышпайсыз. Сооптуу жакшы иш кайсыл десе, сооптуу жакшы иш көп кайрымдуулук кылуу, көп намаз окуу эмес, эң сооптуу жакшы иш мүнөздү оңдоо, богооздонбой жакшы мүнөздө калыптанып жашоо. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мин хусни исламил мар'i теркуху ма ла я'ни. Мусулмандын тутунуп келе жаткан İslam dininen algan en mıktı asıl zat sapatı al kaysıl. Boğozdonboy, uyat sözdörдү süйлөбөй, tilin жаман сөздөрдөн сактап калгандыгында. Бул тилдин көркү, тилдин мүнөзү. Я Расулла, жакшы ишти айттыңыз, сооптуу иш ал жакшы мүнөз экенин айттыңыз, түшүндүм. Эми күнөө кайсыл? Күнөө десе биз ол куюп көрүнүп турган нерсени гана түшүнүшү мүмкүн. Адам өлтүрүү, зинага баруу, уурлук кылуу жана башка ушундай. Кудай сактасын мындан. Пайгамбар al-ithma haka fi sadrik wa karihta an yattali alayhi an-nas. Günөө деген ушул. Günөө деген көдөнүңө бир жаман ой келип калды. Чын жаман ой келди. Бирок ошол жаман ойду элге жарыялаганды өзүң жаман көрүп атасың. Айтсам айтпасам, жок, айтсам болбойт го. Менталитет муну көтөрбөйт да деп атасың. Ооба, көтөрбөйт. Анткени масса, коомчулук жактыра бербейт сен оюңдагы жаман нерсени. Демек, оюңа келген жаман нерсени бирөөгө шыбырап ушундай болуп атат, эмне кылсам дешиң өзү күнөө деп атат. Кудай сактасын. Көдөндү, көкүрөктү жаман нерседен бир отоло тазалап коюш керек. Кулка деп бул дагы эмне? Кулка деп бул أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة. Kıyamatта mümin musulmandın оң тарабындагы сооптору жазыла турган амалдарын эң салмактуу кылып кое турган мыкты ибадат. Намаздан да салмактуу келет өзү кулка деп. Шуну бир билиң. Орозодон да кулка деп салмактуу келет. Керек болсо акчасын төлөп өзүңүз кыйналып кысталып барып жасап келген хажыңыздан дагы кулка деп жогору турат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди. Муну Аби Дарда риваят кылып атат. Аби Дарда сами'ту ан-набия саллаллаху алейхи ва саллам. Мен пайгамбарыбыздан уктум. Ма мин шейин юдау фил мизан аthqalu min husnil khuluqi. وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صائم الصوم والصلاة. صدق رسول الله. Peygamber aytты. Kıyamatта Allah'tın amaldарды ölçü tarazasına koyulganda en salmaktуу bolgon kulk adeptey eç nerse tabılbayt al jerde. Kulk adep, kulk мүнөз. Andan salmaktуу nerse tabılbayt. Kimdir birönün namazı koyulsa dele salmaksız bolup kalışı mümkün. Ankeni al namazın dele, namaz okup bütkönden giyin dele
мүнөзү оңдолбогондугу үчүн. Керек болса дейт пайгамбар, жакшы көркөм мүнөздүн ээси ошол мүнөзү менен түнү таң аткыча тахажжуд менен таң аттырып, күндүзү кечкече нафил орозо туткандын сообуна ал тутпаса дагы, түнү тахажжудка турбаса деле, ал ошол көркөм мүнөзү менен ошолордун сообуна жетет деген. Мүнөздү оңдош керек. Кыяматта сизге Аллах Таала ушундай бир килтейген чоң соопторду берет. Я Рабби, анна ли хада, бул каяктан мага? Мен мындай сооптуу иштерди жасабагандыгымды анык билем дейсиз. Аллах айтат: албетте. Анткени сенин пайгамбарың айткан. Кулк мүнөздүн ээси, эң мыкты кулк мүнөздүн ээси түнү таң аткыча нафил намаз окуп, күндүзү кечкете нафил орозо туткандын сообун алат деди. Мына ошол тахажжудуң менен нафил орозоңдун сообу деп Аллах Таала сизге берет. Бирок кулк адемиңиз болсо, не бир укмуш мүнөз. Бул өзү кулк адеп ыйманга байланыштуу. Чын, ыйманга байланыштуу. Экөө бири-бирине байланып турат, чырмалышып. Эми карап туруң. Al-akhlaqul hasana sebebun lidkhulil janna fil akhirah. Керек болсо көркөм мүнөз кыяматта бейишке кирүүгө эң биринчи өбөлгө жана себеп болот. Аллаху акбар. Эң биринчи себеп жана өбөлгө. Намаздан да мурда. Намаздан да мурда себеп болот бул. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Аби Умама риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз мындай деди. Ана заимун би бейтин фи рабадил жанна лиман тарака ал-мираа ва ин кана мухиккан. Акыйкат ал тарапта болсо деле, чындык ошол тарапта экен, бир инсан тарапта экен. Чындык мен тарапта деп көкүрөгүн ачып жаңжал кылбастан өзүн тыйып, тилин тыйып, жаңжалды токтотуп койсо, мен ага бейиштин ичинен бир үй алып берүүгө кепилдик берем деди. Аллаху акбар. Жаңжал кылбаган инсан. Ва би бейтин фи васатил жанна лиман тарака ал-кадиба ва ин кана мазихан. Эми бейиштин ортосунан тандап туруп бир үй алып берем кимге? Тамашалап болсо да бирөөлөрдү күлгүзүү үчүн жалган аралаштырып сөз сүйлөбөсө. Сөзүн коздош үчүн. Үчүнчүсүн карап туруң. Негизги маселеге келдик. Ва би бейтин фи а'ла ал-жанна лиман хассана хулуqa. Аллаху акбар. Бейиштин эң төбөсүнөн, эң жогор жагынан Фирдаустан бир үй алып беремин. Аллах Таала менен анын ортосуна ортомчу болуп бир үй алып беремин. Кимге? Лиман хассана хулуqa. Ким мүнөзүн оңдосо деди. Аллаху акбар. Ким мүнөзүн оңдосо, намазын көбөйтсө деген жери жок. Мүнөз намаз менен оңдолот. Канча адамдар бар? Намаз окуп эле атат. Бирок баягы сөгүнгөн, оозунан агыт кирип, карит чыгып атабы? Демек ал намазынан сабак ала алган жок. Намазынан ырахат алып, баар ала алган жок. Ал мүнөзүн оңдой алган жок. Мүнөз оңдоло турган болсо, Фирдаустан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кепилдик берип атат. Мен ошол үммөтүмө Фирдаустан бир үй алып берем. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Кээ бир эркектерди көрдүк. Өтүп кетти. Биздин айылда да бар эле бирөө. Угуп калам. Анча жерден. Бизде да ошондой бар деп. Эркектер бар. Сөгүнүүнү билбеген. Жанындагы эркектер сөгүнсө уялып кетет, бети кызарып. Кантип сүйлөп атат ошону уялбай деп. Не бир укмуш жибек мүнөз эркектер бар. Караңчы, кандай сон. Ошолордун бейиши куттуу берекелүү болсун.
Aqrabu nas majlisan min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga en yakın oturgan insan kim? En yakın oturgan insan. Öte bay, öte köp namaz okugan, je öte köp roza tutkan emes. Ankeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi, okup durun. İnne min ahabbikum ileyye ve aqrabikum minni meclisen yevmel kıyame ahasinukum ahlaka. Kıyamatta maga en süyüktүү görünө turganыңар. Menin canıma öte jakın gelip otura turgan sizlerin arаңардагы. Kim al? Ahasinukum ahlaka. Münözü mıhtılar maga süyükümdүү görünöt da. Maga en jakın gelip janaşıp oturat men janıma deydi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah. Münözüңüz doңдоң. Көркөм münöz bolun. Allahu akbar. Жақшы сөз менен, жақшы мүнөз менен жылан ийинден чыгып тур дейт. Бал тилге сала турган болсо, карабайсызбы? Базарда бир катарда, азыркы тил менен бир эле прилавкада, бир эле рядда мындайча айтканда, бир эле катарда жанаша отурган эки соодагер бар эле. Бири бал сатат эле, бири уксус сатат эле. Уксус. Уксусту адамдар суусаганда берчи бир литр уксус ичип алайын деген адам көрө элекмин. Суусап кеттим чаңкап, башыман алды бир уксус куюп берейинчи дегенди көрө элекмин. Жумага кетип бартат элем, уксустан чачып алайынчы дегенди көрө элекмин. Ачуу да уксус. Мурдун алып барган эле кандай жыттанып кетет экен. Бирок уксус саткан адамдан өтө көп кардар келип уксус сатып алчу да. Бал саткан киши, уксус саткан кишиге карап туруп мындай деди. Бу адамдар аңкоо боло баштаганбы? Акылынан адаша баштаганбы? Мына мен сатып аткан балды алышпайбы? Эрте менен түшүндө, кечинде деле тамак ордунан нан алып жей берсе болот. Керек болсо пайгамбар айткан муну. Аллах Таала Кур'анда да айткан керек болсо, мында шифа бар деп. Адамдар акылынан адаша баштап турей. Таттуу нерсе турса, ачуу болгон уксусту алып атканда мен таң каламай булар. Деди бал сатып аткан. Уксус сатып аткан ага карап туруп, жок. Адамдар бузулган жок. Уксусту көп алып атканынын бир эле себеби бар, мен аларга бал тил менен сатып атам деген. Бал тилге салып сатып атам. Сен балыңды уксуска малынып калган тилиң менен саткандыгың үчүн алар албай атат сенден деген. Ошон үчүн бал тилдүү болуш керек, көркөм мүнөздүү болуш керек. Ар кандай нерсени бал тилге салып сүйлөй турган болсо, ал иш кантип бүткөнүн өзүңүз да бүтүрүп берүүчү да билбей калат. Бал тилдүү болуң. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Ele ukhbirukum bimen yahrumu aleyhin nar au bimen tahrumu aleyhin nar. Kim tozakka girbeşin aytıp bereyin mi dedi. Allahu akbar. Kanday sonun? Kimin okusu gelbesin? Kim tozakka girbeşin aytıp bereyin mi? Kim tozakuluk bolbayt bul degeni? Kim beyiştik boluşun aytıp bereyin mi dedi Peygamber. Ala kulli qaribin hayyinin sehlin. Аябай инсандарга жакын, элпек, мыкты мүнөз, бал тилдүү инсан ал тозакка кирбейт деди. Элпек. Аябай элпек. Ал элпектер 70-ке чыгып калса да элпек деген койбойт. Бизде оор сөз бар. Жамбашы оор деген, көчүгө оор деген. Ордунан тура албайт да. Элпектер отуруп туруп үйрөнүп калган. Ал ушунчалык жеңил, элпек, адамдарга жакын, бал тилдүү, көркөм мүнөз инсан, ал эч качан тозокко кирбейт. Алар бейиштик деди Пайгамбарыбыз. Саллаллаху алейхи ва саллям. Карабайсызбы? Көркөм мүнөз бизди каяка алып барат? Сиз дүйнөдө жашап атып эле көркөм мүнөз
менен сиз өзү бейиште жашагандай эле жашап өтүп кетесиз. Анткени сиздин окуган намазыңыз, туткан орозоңуздун кабыл болушуна кайтарылбай, сиздин көркөм мүнөзүңүз өзү кепилдик. Al-ibadat allati amara Allah biha tad'u ila husnil khulq. Керек болсо, Аллах аткаргыла деп бизге буйруган ибадаттардын баары көркөм мүнөзгө үндөп чакырат. Караңыз. Астагфируллах. Аллах өз аятында астагфируллах. Инна-с-салата танха анил фахшаи вал мункар. Садақаллахул азим. Акимас-салах. Намаз оқы деді Аллах Таала. Намаз оқы. Анткени намаз бузукулуктан, түркөйлүктөн, богоздуктан өзү сактап коет деп атат. Аллаху акбар. Намазды чындап окуш керек. Намаз окуганда чарчап келип бир телефонда бир чөнтөктө бир телефон, экинчи бир телефон экөөнү алмак ушу звугун улам намаз окуп атканда басып отурбай өчүрүп коюп, Аллах менен түз байланышка чыкканда, саждага барганда, я Рабби, мен сенин кечирим эшигиңдин босогосуна бешенемди койдум. Күнөөлөрүмдү кечиришиңди билгендигим үчүн койдум. Мен биринчи саждадан экинчи саждага көтөрүлгөнгө чейин эле күнөөмдү кечиришимди билемин, а экинчи саждам ал күнөөмдүн кечирилиши үчүн эмес, биринчи саждадагы күнөөмдүн кечирилиши үчүн шүгүр кылуу максатта коюп жаткан саждам дей турган болсоңуз, анда сиздин мүнөзүңүз оңдолду. Биз намаз окуйбуз, дагы деле баягындай түркөй бойдон калып атабыз. Демек биз окуп аткан намаздан али пайда ала элекпиз. Жөн эле намаз окугандардын санын көбөйтүп атабыз. Саны бар, сапаты жок мусулман болуп келатабыз. Орозого келейли. Орозо тутабыз жакында буйурса. 1 айлык. Ага чейин деле биз дүйшөмбү, бейшемби күнү орозо тутабыз. Астагфируллах беле окуп туруң. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ey ыймандуулар, тесилерден мурдагы доордогу жашагандарга орозо фарз болуп жазылгандай, силерге да фарз болунду, жазылды. Кыйшайсыз туткула. Айырмасы эмне десе, лааллакум таттакун, оңолушуңар үчүн, мүнөзүңөр мыкты болуш үчүн. Аллаху акбар. Караң, орозо мүнөзүбүздү оңдоп атат. Хажга келейли. Астагфируллах. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. Hac belgilүү айларда гана болот. Ким hac кылууга ниет кылып, түрүнүп эле шымаланып чыга турган болсо, эсинде болсун дейт. Эсинде болсун. Фала рафас, уят сөздөрдү сүйлөбөсүн. Вала фусуq, бузукулук иштерди жасабасын. Вала жидала фил хадж, жаңжалдашпасын бирөөнүн жакасына асылып. Аллаху акбар. Шулардын бүт бардыгы хажда. Ким хажга, умрага барып тамашалаганын, жалган айтканын, күлдүргөнүн, уят сөздөрүн таштабай турган болсо, ал жөн эле акчасын да сарптаптыр. Жөн акчасын да сарптаптыр. Керек болсо зекет дагы адамдын мүнөзүн оңдойт. Көркөм мүнөз. Аллах өз айтына астагфируллах. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Subhanallah. Peygamberimiz Allah Teala байлардын зекетин, садакасын алып, кедей, жетим, жесирлерге, багар көрөрү жок, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге таркатып бер. Ушул алардын чыгарган садакасы тутахирухум ва тузаккихим. Биринчиси күнөөдөн тазалайт, экинчи пайдасы мүнөзүн оңдойт деди. Аллаху акбар. Көрсө байлар жетимдерге, кедейлерге улам чөнтөгүндөгү акчасын, зекетин бериши менен өзүнүн мүнөзүн оңдойт. Кайсыл мансаптуу, кайсыл бай
аябай текеберденген болсо биле бергиле, ал эч качан кайрымдуулук кылып зекет бере элек деп билгиле. Дават 3 күнгө чыгасызбы, 10 күнгө чыгасызбы, 15 күнгө чыгасызбы, өмүр бою даватка чыгасызбы? Ушул дават өзү көркөм мүнөзгө чакырат. La ilahe illallah деген сөздү жеткирүүдөн мурда көркөм мүнөзгө чакырат. Угуп туруң. Estağfurullah billah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izatil haseneh vecadilhum billati hiye ahsen. Sadakallahul azim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izatil haseneh. Rabbinin yoluna körküm münöz, danışmandуулuk menen, bal til menen çakır deydi. Allahu akbar. Көрсө, өзү бирөөнүн эшигин тыкылдатып, чыкканда суу берип койчу дей турган болсо, жаңа шапалагы тийген өзүң да билбей каласың. Чыгары менен. Бирөөдөн карыз сураганда дагы адам абалыңа ыйла бере турган болуп барасың го абал жанына. Жөн эле мунул жактан ылдый демеле өмүр таржымалың агып атат кылдый карап эле, шыркырап эле. Маңдайыңдагы бай кол жоолугун алып туруп ыйла берет го жам, бышактап. Анан барып туруп, байга барып туруп, 5000 берип турчу десең, тумшуңа жеп чыгасың да баягы жерден. Ошону менен анан 5 жыл көрбөйсүң баягы байды. Дават кылыш үчүн дагы, бирөөнү динге киргизиш үчүн дагы бал тилге салып мүнөздөңдөйт. Эң биринчи мүнөздөңдөйт. Кимдин? Дават кылуучу өзүнүн мүнөздөңдөйт биринчи. Аны көргөн экинчи киши андан мүнөзүн өзү оңдоп алат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муъмин экинчи муъмин адамга күзгү сыяктуу. Аллаху акбар. Сизден ал өзүн көрүп туруп мүнөзүн оңдоп алат. Кандай сонун жибектей сулуу, жумшак, назик сүйлөйт экен. Мен деле ушундай сүйлөсөм болбойбу деп сизден ал сабак алып өз мүнөзүн оңдоп алат. Көркөм мүнөз бул ыймандын тололугуна далил. Сиздин мыкты сулуу мүнөзүңүз ал ыйманыңыздын тололугуна далил керек болсо. Карап туруң эми. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям акмалул муъминина иманан ахсанухум хулука. Müminlerden içinen imanın en tolosu kimder dese, alardan arasından kul kadebi mıhtıları degen. Allahu akbar. Müminlerden içinen imanın en tolosu kimder degende biz muna ol jerleri kararıp sajda kılıp joru olup ketkenler dep düşünüşüz mümkün. Muna ol jerleri. Yok. Al balkim oşindir uktayt. Peşinesin koyup alıp bir stolga. Je bирөөдөн кече ошо бирөөнүн эшигин какылап бай менен айтканда кыйкырып сүйлөгөн үчүн бир муш жеген ошон үчүн көгөрүп кеткен. Жок, муъминдердин ичинен көп сажда кылган эмес. Муъминдердин ичинен ыйманы эң толосу адеби, кулку, сулуу, көркөм, мыкты болсо, ошонун ыйманы толо экен деп сүйүнчүлөй бергиле, жаңылышпайсыңар. Анткени аны Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан. Көркөм мүнөз ал эмне? Көркөм мүнөз ал мыкты сөз, ширин сөз, бал тилге салып сүйлө. Анткени Аллах Таала саны биле ва кулу линнаси хусна. Адамдарга жакшы сөз сүйлө. Аллаху акбар. Жакшы сөз сүйлө. Эмнеге? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Мен кана ю'мину биллахи вал yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Sadaqa Rasulullah. Allah'a ahiret gününe iman keltirgen mümin al bilse egerde жақсы söz süйлөsün, жақшыны gana süylösün. Kolundan gelbeybi, liyasmut anda jim otursun. İçinden zikir çalıp bile otursun jönele. Uşul kul kadep dep atat. Şu süylөгөндөрдүн катарына кошулуп bir süйлөp koyayım dese boldu. Kim ekeni bilinedi. Abu Hanife sabak berip oturdu şakirtlerine. Oң butun sunup algan ele şakirtlerin aldında. Oң butun sunup, sol butun bügüp oturgan ele. Şakirtleri aylanıp Abu Hanife'nin aldında tik karayılba sabak alıp oturdu. Bir okumda eşikten
сақал ағарған кексе бір ақсақал кіріп, Абу Ханифа сабақ беріп атқан халқаға қарап жөнеп қалғанда, Абу Ханифа ақырын оң бұтын бүгіп, адеп сақтап, баяғында табаррук малдаш тоқын отырып қалды, қомай ғана. Majlistin ortasına gelip oturup birazga jim turdu dağı anan oğuzuna gelgenin otto böyle süyley berdi. Bul jerde emne bolup atkandan kabarsız ele jön ele ошол bazardagıda ele süylep atat da. Abu Hanifa akırın kayradan oң butun. Abu Hanifaga oң butun sunuga kayradan urusat berildi dep sunup koydu. Emnege antkeni janaga gelgen aksakaldın özü takır özü Münözü da, ilimi de tayqı ekendigin bilgen Abu Hanifa süylөгөнгө чейин кадыр барктуу эле süйлөгөндөн кийин баркын жоготуп алды деп кайра бутун сунуп койду. Карабайсызбы? İnsandын салмагы мүнөзү менен тилинен билинет. Мыкты мүнөз ал жар тандоо. Ооба. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам Қолықты тандоодо эң негизги бөлүк кайсыл десе мүнөзүнө кара деген. Анын асабниягына караба. Сулуулугуна, кирпигинин аркага кайрылып турганына караба деген. Анын мүнөзүнө кара. Эмнеге? Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам "Иза хатаба илейкум ман тардауна динаху ва хулукаху фазаввижуhu илля таф'алу такун фитнатун фил арди ва фасадун арид." Эгер де силердин кызыңардын колун кулк адептүү диндар бирөө сурап эле келе турган болсо, токтоосуз бергиле. Аллаху акбар. Анын карызына, кийимине токтобогула. Жар тандоо, колукту тандоо, жолдош тандоо мүнөз менен чектелет. Пайгамбар, эгер де силердин кызыңардын колун кулк мүнөздүү, көркөм мүнөздүү диндар эле бирөө келип сурай турган болсо, бергиле деди. Кыздагы, жигит дагы кулк адепке келип такалышы жар тандоодо, жолдош тандоодо эң негизги маселе. Жакшы мүнөз анан адамгерчилик дедик. Бул жакшы мүнөз Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам "Иттакун нара сумма а'рада ва ашах" ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح. Пайгамбар тозоктон сактанып калгыла деп туруп, пайгамбар бетин буруп улам мынтип жалтактады. Дагы айтты, тозоктон коргонгула, алыс болгула, сактангыла деп бетин кайра буруп алды. Ошондо сахабалар айтат, 3 жолу айтканда пайгамбарыбыз кудум эле тозокту көрүп тургандай сүйлөп, анын алоолонгон жалынан качып аткандай түр көрсөттү. Пайгамбар "Иттакун нара валау бишикки таммаратин" Курманын финиктин жарымын болса дагы бирөөгө кайрымдуулук кылып, тозоктон денеңди сактап кал. Эгерде курманы бүтүн эмес, жарты бергенге дагы алың жетпесе, "Валау фа ин лам яжид фа би калиматин таййиба" Эгерде кичинекей курманы бергенге алың жетпесе, анда жылуу, жумшак сөз сүйлөп болса дагы тозоктон өзүңдү сактап кал. Аллаху акбар. Бал тилге салып ширин сүйлөөнүн өзү бул инсандын бейиштик экенинен кабар берет. Ошон үчүн Аллах эзелки аксакалдар ашың болбосо да кашың болсун, шекерең болбосо шекердей сөзүң болсун деген экен. Ошол ашың болбосо да кашың менен күлүмсүрүп тосуп алсаң, шекерең болбосо дагы шекердей кылып сүйлөп турсаң, анан уксусту дагы, тузду дагы бал тилге салып турсаң, демек эң мыкты мүнөз эсисиң иншалла. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афва фа'фу анна я рахим бирахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.